Саламатсыздарбы, каналдын катталуучулары, коноктору. Биз каналыбызда орус жергесинде иштеп жүргөн мекендештерибизге, жердештерибизге билген орус тилибизди бөлүшүүнү, өзүбүз билген орус тилди бөлүшүүнү көздөйбүз. Жана мына кайсы сөз кимге керек болсо, комментарийди көбүнчө бизге берилген комментарий боюнча видео тартканга акыркы убактарда аракет кыла баштадык. Активный ошол жакта аракет кылып атабыз. Биздин максатыбыз ошо сизге эртең керек болуп кала турган сөздү биринчи очередте үйрөтүү. Анан бош убактар болгондо мына өзүбүздүн атыбыздан болуп аткан сөздөрдүн варианттарын көрсөтүп атабыз, аны көрүп атасыздар. Мен класстык кантип басат деген суроо да келди бүгүн, анан буга чейин дагы суроо келип аткан. Бул мурдагы видеолорду каяктан табам, кана мурдагы видеолор дегендер да бар экен. Мурдагы видеолорду табыш үчүн мен каналымда подписаться деген кнопкаңыз бар болуш керек. Ошол кнопканы басып коюшуңуз керек. Эгер ал кнопканы баспасаңыз, мен видеомду улам YouTube'да ачкан сайын кайра издей бериш керек болот. Мына YouTube деген кнопканы бастыңыз. Мен берки аккаунтка которуп коеюн, кое туруңуз мына. YouTube деген кнопканы бастыңыз. Сиздин бетиңизге сразу эле ушул чыгат. Телефонуңуздун бетинеби, ноутбугуңуздун бетинеби. Ноутбукту билгенде, колдонгон билгендер эми подписацияны деле билет, телефонду алгандар жакшы билбеш мүмкүн. Мына ушул чыкты. Эгер мага сиз катталган болсоңуз, мына подпискиде ушул КВ менен орус тил деген жазуу чыгат. Аны бассаңыз эле менин видеолорум. Монун баары менин видеолорум. Видео деген кнопканы бассаңыз, болгон мен YouTube'га эмне деген видео жүктөгөн болсом, ошонун баары чыгат. Мына көрүңүз. 50дөй видеолор болуш керек общий. Мына. Ушунун баары ушул жакта. Эми могу упорядочить деген телефондо бу жерде болуп калат. Телефондон көрүп атканыңызда. Ошол упорядочить деген иреттөө дегенди билдирет кыргыз тилинде. Кандай ирет дейсиз? Биринчи мурдагы видеолорду көргүңүз келсе, сначала старые дегенди тандайсыз. Жаңыларды көргүңүз келсе, новые дегенди тандайсыз. Эгер популярный видеолор кайсыл экен ошону көрөйүн десеңиз, мына самые популярные дегенди тандайсыз. Мен дагы катталып койгом могу каналдарга. Булар мага катталгандар. Ошон үчүн мен дагы жол иретинде Кыргызстан тарыхы терең видеолору мен да силерге катталуучумун. Мен скрытый катталуучумун, билет болушуңуздар керек, бирок мен мына катталып койгом. Ошончо подписчиктин бирөөсү менмин деп койбоймбу. Так. Да эмнени көрсөтөйүн дедим эле. Азыр назад дейин. Назад телефондон ылдый жагынан назад кыласыз. Мен бетим ачылды, YouTube'дун бети ачылды. Мен Гуляймдын сабагын көрөйүн деп атам. Бирок мисалы мага могул мультфильм жабып калды. Эртең выходнойдо ушул мультфильмди көрөйүнчү деп эртең көргөм келет, бирок мунун атын жаттап кала албайм да. Анын оңой жагы мына. 3 точканы басасыз, добавить в плейлист смотреть позже. Анан көрөйүн, кечирээк көрөм деген бетке коюп коеюнбу дейт. Ооба деп айтасыз. Смотреть позжеге кнопкаларын басып көрсөңүз, телефондун ылдый жагындагы ошо библиотеканын ичинде бар болот. Библиотека дегенди басасыз телефондон. Анан бассаңыз, мына ичинде мондай жазуулар чыгат. Смотреть позжени басасыз. Мына азыркы мультфильм менин планымда. Мен пландап койдум, бир күн ушуну бассам эле чыгат. Мына мурда да пландап койгондорум. Могу 8 сааттык экен, муну аябай эле отпускка чыкканда көрбөсөң, 8 сааттык видео экен, муну да көрүп көрөйүн деген эмне жөнүндө болот экен. А буларды кийин көрөм деп пландап койгом. Мен көбүнчө эле интересный видеолорду в тренде деген жазуудан табам. Эми билбегендерге айтып коеюн, билгендер капа болбой туруба. В тренде деген элдер эң көрүп аткан, просмотр болуп аткан, азыр YouTube'да мода болуп аткан видеолорду көрсөтөт. Ошо жаңылыктардан артта калбайын, эмне жөнүндө болуп атат экен, ким эмнени аябай көрүп атат экен элдер дегенде уш жерлерден көрүп коём. В тренделерди коюп коюп, анан кичинеден көрүп турамын. Назад. Кантип көрүштү үйрөттүм, класс коюшту үйрөтөйүн. Бирөө класс койгонду кантип коем деп тур. Мына менин видеомду ачтыңыз.
Бул реклама чыгып атат. Реклама эмес эле мен сүйлөп атам. Сизге жакты. Мына класс деген могул, нравится деген кнопка. Ушуну басып коебуз. Көк болуп жаныш керек. Телефондон деле көк болуп жанат. Бирөөнө жакпаптыр, 82 кишиге жагыптыр. Ушул көк болгондо эле ошойдон калтырып коебуз. Кааласаңыз комментарий жазасыз. Комментарий жазганда азыр оңой эле болуп калды. Астында эле комментарий болот. Бу жерде эле комментарий болот мына. Кааласаңыз мына мындай кылып комментарий жаза берсеңиз боло берет. Эми мен өзүмдүн КГ менен орус тили деген каналыма кирейин. Дагы бир нерсени сиздерге айта кетейин деп атам. Так. Мына менин каналым. Кечөөкү видео. Настало время открыть счет. Мен акыркы 2-3 сабакта бул видео эмне жөнүндө экенин мына нравится деп ушинтип басып коебуз. Эмне жөнүндө экенин кээде айтпай калып атам. Видеодочу же жаман сүйлөп калып кыркып коюп атам. Ошондо пайдалуу сөздөрүм да кыркылып кетип атат. Ошонун баарын видеонун астында телефондон көрсөңүз, мына жерде кичинекей 3 бурчтук бар. Ошол 3 бурчтукту басып койсоңуз эле мына ушул сөздөр чыгат. Бул видео эмне жөнүндө? Ошону айттым. Жана у менен уба деген эме сөздөр бияктагы предлог экенин бияка дагы кошумчалап жазып койдум. Ошон үчүн бул видео эмне жөнүндө экенин дагы билип коюш үчүн ошол могу жердеги видеонун астында кичинекей 3 бурчтук бар. Ошол 3 бурчтукту басып коюп, ушул жерден дагы окуп туруңуздар. Мен дайыма сиздерге айтып атам, эң акыркы видеонун астына комментарий жазыңыздар деп. Себеби мен эң акыркы видеону эле телефондон, эми бул ноутбуктан карай бербейм да кечке эле комментарийди. Муну үйгө келип кенен болуп калганда эле кармап алсам. Телефондон мен эң акыркы видеону эле аналитика деген бар. Видеону канча киши көрүп атат экенин, ким класс койду, канча киши класс койду карап турасың да. Ошол жерден эле ушул эле видеонун аналитикасынан комментарийин карап коем. Башка видеолордукун карабаймын. Ошон үчүн кандайдыр бир комментарийиңиздер болсо, эң акыркы чыккан видеого койсоңуздар, мен анда точно көрөм да ал комментарийди. Эгер нар жактагылар болуп калса, жакшы деле көрбөй же окубай калышы мүмкүн. Ошон үчүн ушул эң акыркы чыккан видеого коюңуздар дейм. Мен баарын окуш үчүн ушундай общийге кирип, каналдагы комментарийге кирип алып, анан карашым керек. Полду жуудум тебелебе дегенди которуп бериңизчи дейт. Я помыла пол, тулдустузда, сиз? Я помыла пол. Мен полду жуудум. Не наступайте. Баспа деген. Не ходите. Мынтип кадам кылып баспа. Не наступай деген бутуңда тегиспе деген сөз. А тебелебе деген не ходите. Подождите, пока высохнет. Кургагыча күтүп тургула. Подождите, пока высохнет. Подожди, бирөөнө айтсаңыз. Подожди, пока пол высохнет. Пол мокрый. Останутся твои следы. Сенин издериң калып калат деген сөз. Ошентип айтып урушуңуз. Второй раз придется еще помыть. Времени нету, сейчас только мыло деп урушуңуз. Азыр эле жуудум деп. Баары келди дейт. Рахмат. Почеркиң мончок. Рахмат. Аябай жакшы сүйлөйсүз, күлдүрүп дейт. Рахмат. Саламдашуу тууралуу видео чыгарыңызчы. Жимин Джонжик. Же Жаймин Джонжиксиңби? 2 ай катар саламдашпадык бу орусча. Эми болгон орус тилиндеги саламдашуунун баарын эле саламдашып бүтүп, акыркы күндөр өзүм таппай деле калдым окшойт. Привет деген сөздү кимге айтам? Здравствуйте дегенди кимге айтам? Ушул жөнүндө да көп айтканмын. Джонжик привет деген сөздү кандай деген сөз да кыргызчага мындай. Сөзмө-сөз эмес, маанисине карап которуп койгондо. Здравствуйте деген саламатсыңбы деген сөз. Эми өзүңүз элестетиңиз. Кимге кандай деп айтасыз, кимге саламатсың деп айтасыз. 22 жаштагы Лёха сиздин начальнигиңиз, ага здравствуйте дейсиз да. Сиз 30тасыз, жаныңыздагы повар Павел, экөөңөр доссуңар. Павел 50дө, Павелге привет деп эле коебуз да, кандай деп эле. Кандайсың деп эле коебуз, кандайсыз деп деле коебуз мисалы. Ошондой привет деген кандай, здравствуйте деген саламатсызбы. Маанисине карап которгондо орусчаны кыйын билгендер чыга калат, андай эмес деп. Отвез, отвезла деген эмне деген?
Отвез, отвезла деп айтыш үчүн сиз бир нерсени дөңгөлөгү, балону айлана турган нерсеге салып алып жеткиришиңиз керек бир жака. Мисалы, мен гүл айыммын, мага бирөө чоң гүл берди. Ал гүлдү көтөрүп кете албайм, бирок жумушта тачка бар. Ошол тачкага салып алып, жумушка жакын жашайм, алып барып келдим. Гуля, а вы где были деп Аня менден сураса, я отвезла цветок домой. Мен гүлдү үйүмө алып барып келдим. На тачке. Тачкама салып алып. Сиз Nokia Mobile билбейм, эркексизби, кызсызбы? Сиз мисалы эркексиз деп коеюн, кыздар мындай кылбайт болуш керек. Эркексиз, машинеңиз бар, жумуштан Юля ооруп калды. Больницага алып бар дедик. Сиз Юляны салып алып, больницага алып барып келдиңиз. Мен мисалы Nokia отвез Юлию в больницу деп айтам. Nokia Юляны больницага алып барды деп. Сиз деле айтасыз, где ты был, Nokia десе, я отвез Юлию в больницу. Юляны больницага алып барып келдим деген сөз. Отвез деш үчүн балон сөзсүз айланган болуш керек. Рахмат эже дейт Ширин. Ширин дагы бир видеоңду даярдап койгом. Жанагы экинчи этаждан суу тамчылады, чакаларды алып келем деген. Монтаждап чыгарыш керек, уже тартып койгомун. Өл тупой, ушуну ким жазса да чисто тупой экен дейт Мунара Бекмурзаева. Бул жана чоңгус нары жылчы деген видеого жазыптыр. Комментарийди жазган бала тупой бекен же могу видеону чыгарган мен тупой бекен түшүнүксүз болуп калыптыр. Мен тупой деп атсаңыз анда эми өзүңүздүн оюңуз, билбейм. Менин оюм ошондой. Анан сиздин оюңуз кандай? Орусчаны жакшы эле үйрөнүп калдым, билбегендерим көп. Кассада эчтеңге керектүү сөздөр чыгарыңызчы. Макул чыгарам, бирок ушундай мен мисалы сиздин деңгээлиңизди билишим керек да. Сиз кандай деңгээлде билеткениңиздичи орусчаны. Анан сиз мага кичине мындай жем таштасаңыз 5-6 сүйлөм мененчи. Анан мен билип калам, бул значит моундай деңгээлде билет экен дейм дагы, ошо сиздин деңгээлиңизге карап же көбүрөөк же азыраак сөздөрдү жазам да. Ошон үчүн комментарийди ушу кандай сөздү колдонобуз деп жазганыңарда тиги Гүлнаспы, Гүлзинабы, азыркы кыз, ошондой болуп жем таштасаңар кичине мага. Анан мага оңой болот экен да силерге түшүндүрүп айтыш. Голосуңда уккулукту экен дейт Дулдуз. Дулдуз эми кыз да Дулдуз Максатова, Кыздарга го эч нерсе эмес. Мен женщина замужем, күйөөдөгү аялмын, глубоко замужняя, көптөн бери күйөөдөмүн. Карыганмын, жаш кыз эмесмин, кечээ эле күйөөгө тийген. Карыган эле эми орто жаш болуп калган эле айыммын. Эркек балдарга сразу айтам, голосуң жакшы экен, анан ушинте бер, анте бер, минте бер деген комментарийлерди коюңуздар, андайлар вообще жазбаңыздар. Ошондой эркек балдар жазылган комментарий көрсөңүздөр, сразу YouTube'га жалоба жазыңыздар. Мен андайды вообще мындай неме кабыл албайм, жана сразу YouTube'га жалоба жазып, спамга киргиземин. Ошон үчүн эми аялдар жазганына каршы деле эмесмин, эркектер жазганына каршымын, болбойт андай. Голосуңда уккулуктуу экен деген айттым, Жаңы үйрөнгөндөр үчүн жакшы экен дейт Пашакан Атамбаева, рахмат. Газелде иштейм, жүктү машинеге жүктөө түшүрүү, жүктөш керек деген сөздөрдөн сабак өтүңүзчү. Болуптур, спорт. Бирок азырынча эмес, 3-4 сабактын ичинде деп айта албайм, кийинирээк. Себеби мен башка пландарым бар, башка сабактар боюнча даярданып койгом. Сизге поддержка кылып, подписка или лайк эле эмес, даже рекламаларды толук көрдүм. Кечээ окугам бул комментарийди, анан жазайын деп ойлоп койгом, мен да комментарий жазайын депчи. Music baby же кандай, же baby. Абдан кубанычтамын орусчаны билеткениңизге. Молодецсиз деп айтам. Дагы эми сиз мени тааныбайсыз, мен сизди тааныбайм, оюмдагы нерсени айта берейин. Сиздин у вас хромает грамматика, орусча билесеңиз түшүнөсүз да. У вас хромает грамматика, ошон үчүн орустар бар го, орус тилин үйрөткөнчү, ошолордон грамматика үйрөткөндөрү дагы бар. Ошолордон вам надо подтянуть грамматику свою. Себеби немелериңиз, ошибкаларыңыз аябай көп. Поддержка деген сөздө 2 д жазылат.
Анан шынын ордуна ж жазылат. Лайк эле эмес, даже деп жазылат. Жакшы сабак өтөсүз. А так мен атак деген, а деген өзүнчө, так деген өзүнчө болуп жазылат. Раздельно жазылат атак деген сөз. А өзүнчө, так өзүнчө. Ошон үчүн мен айтканымды туура кабыл алыңыз. Эгер сизге керек болсо туура жасайын деп ойлосоңуз, грамматика жагынан дагы YouTube'га катталып үйрөнсөңүз болчу да экен. Орус тилинде уборка да керек болуп атат. Мына жана Ширин деген кыз. Бул башка эс эмес экен. Булар кире эмес, ушинтип түшсө эмне кылышым керек, эми деген сөздөрдү орусча түшүндүрүңүзчү. Болуптур, түшүндүрөйүн Ширин. Мен жана экинчи этаждан суу тамчылады деген видеоңду даярдап койгом комментарийимде. Кийим саткан жерге киргенди айттым, чыгарып бердим. Бек Абазганович деп кирген менен бул кыз экен. Ошон үчүн кызга жараша сөздөрдү айтып бергем. Я пришла, я хочу, я подошла, я решила деп, Ал сөздөрдү үйрөнүп эркек балдар мындай байкап айткыла. Эркек бала экенсиң десем, жок эже мен кызмын, кызга жазып бериңиз деди. Рахмат, үйрөнүп калдым дейт Эржан Маматов. Кызыгуу болсо үйрөнүң, кыйынчылыгы болбойт дейт. Кызыгуу болсо, кыйынчылыгы болсо дагы азыраак болот. Мисалы элестетиңиз, сиз Эржансыз, орусча такыр билбейсиз, 5 орус менен иштейсиз, 5 орус 5 жаңыздан Эржан тил билбейсиң, давай деп кыйкыра берсе, үйрөнөйүн десеңиз деле жакшы үйрөнө албайсыз, үйрөнсөңүз да кыйналып үйрөнөсүз. А 5 орус 5 жаңыздан келип алып, улам бир сөздөрдү айтып үйрөтүп атса, тез эле үйрөнүп кетесиз да. Ошондой деген сыяктуу. Эрте келгем, жарым саат кечигип барам дегенди орусча которуп бериңизчи. Эрте келгем, я пришла рано. Келгем, уже келгенсиз, кече келгенсиз, бүгүн келгенсиз, уже келгенсиз, сиз кыймыл бүткөн. Ошон үчүн пришла. Эми эрте келем десеңиз, я приду, эми келем. Жарым саат кечигип барам. Я подойду на полчаса позже. Жарым саат кечигип барам. На полчаса позже. Я кармалып калам дегенде, я задержусь на полчаса. Я думаю, я в магазине задержусь на полчаса, я на работе буду, мисалы, в 7:30. Мен жарым саат магазинде кармалып калчудаймын, жумушта 7:30 болом. Ал эми кармалып калам дедим, кечигип барам дедим, жарым саат. Болду го, ошондой эле варианттары көп экен, бирок, дагы башка видеодо кененирээк айтсам болчу да экен. Ушу менен болду. Ушул сөздөр турмушта көп колдонулат. Жазира, Гүлзина, рахмат. Класс коюп аткандардын баарына рахмат. Комментарий жазып аткандарга да рахмат. Бүгүн класс койгонду бирөөгө үйрөттүк. Сөзсүз класс коюңуздар. Видеобуз жакса дагы лайк деген кнопканы басыңыздар. Биздин видеобуз менен башкалар менен дагы бөлүшүңүздөр. Берки каналыбызга айымдарды чакыра кетемин. Видеону түрдүрүп коем, 20 мүнөттөй болуп кетти уже. О Кудай, мынча тез сүйлөйсүң, акырын эле сүйлөсөң болбойбу, жай эле сүйлөсөң болбойбу деген комментарийлерди калтырбагыла. Эми бул жөн эле маектешүү эле видео болду да, бул тез сүйлөгөндөн тез угуп каласыз, башка эч нерсе деле өзгөрбөйт чынбы? Ошон үчүн мынча тез сүйлөйсүң, эмне дегендерди коюңуздар.